Бул жолу редакциябызга 4 баланын энеси 32 жаштагы Баткен облусунун тургуну Алимова Зиядахан кайрылып, коомчулуктан жардам суроону өтүндү. Өмүрбек Зияда айымдын 4-чү уулу. Ал кош бойлуу кезинде эч кандай кыйналбаганын, башка балдарынын баарынын дени сак экендигин кошумчалап, бул да болсо Кудайдын сыноосу деп билем дейт. 5 жаштагы Өмүрбекке июнь айында эсеп ачылып, азыркы учурда операцияга керектелүүчү каражаттын жарымы чогулган. Ассаламу алейкум, кыргыз эли. Мен Баткен областына караштуу 4 кылайлыкмын чоң талайынан болом. Балам Рахимжанов Өмүрбек 2017 жылы 13 майда спина бифида сколиоз оорусу менен туулган. Ошо 5 жылдын аралыгында ушул оору менен алышып келебиз. Бар жокко кайрылдык, ар бир мамлекетке бардык. Бар жокко Өзбекстан, Кыргызстан, бар жокто эле бардык. Кыргызстанга кайрылсак, бул жакта кыла албайбыз дешти. Ошо Түркия мамлекетинде документтерибизди тааныштар аркылуу жөнөттүк, интернет аркылуу. Ошо май айында жөнөттүк. Ошондон бери июнь айында элдерге кайрылдык. Түркия мамлекетине жөнөттүк. Ушундай бизге ушу баланын оорусуну жакшы кылып беребиз деп профессорлор жардам беребиз дешти. Макул 2 миллион акча керек болуп, ошо 2 миллион акча менен операция кылып, ошонун ичинде жакшы кылып беребиз деп ошентти. Ошо кыргыз элимден жардам сурап кайрылган. Кайрымдуу инсандар болсо жардам баламдын жакшы болуп кетишине жардам берүүңүздөрдү суранам. Аныктак биякта докторлор неме кыла албайды, айта албады, неме кылып ичимде кандай неме. Бирок мен бардыгын неме кылып эле жүргөм да. Ар жок витаминдерди ичип, бардыгын ичип эле мүмкүн байкабай бир нерсени жеп алгандырмын же ичип алгандырмын. Энди Аллахтан келген сыноодур мүмкүн. Ошо кайрымдуу элден баламдын жакшы болуп кетишине жардам сурайм элдерден. Ага шүгүр, Аллахымдын буйругу менен кайрымдуу инсандар көп экен. Ошолордун жардамы менен эл журтумдун, тууган уругумдун, коңшу колоңдун баардыгынан жардам менен ушу 1,5 миллион чогулуп калды. 2 миллион акча керек болгон байланыштуу. Ошо эл журтум баардыгы Кудайга шүгүр жардам берип жатат. Баардык бир туугандарым. Баардыгы. Өмүрбек. Врач болосуңбу чоң болгондо? Врач болгондо врачтар эмне жумуш кылат? Балдарды жакшы кылат да балам, чоң врач болот да балам, Жолдошуңуз барбы? Бар. Москвада. Өзүңүздөр эмне жумуш кыласыздар? Мен үйдө эле, Москвада ушул 4 жыл, 3 жылдан өтүп калды. Ушуну немеси операциясына жакшы кылабыз деп иштеген ушул жакта жүрөт. Негизи буга чейин өзүңүздөр жакшы эле турчу окшойсуздар. Ооба, жакшы эле жашачубуз. Кудайга шүгүр. Жокту эми бар жогум бар. Үйүбүз бар, Кудайга шүгүр, бар жогубуз бар. Ушул баланын операциясына жакшы иштейин деп эле ошол жакта келип эле иштеп жүрөт Кудайга. Ушу бала жакшы болуп калса экен деп. Же бул жакта мындай азыркы учурда кичине дарылатып турасыздарбы? Ооба. Нервпатологдун жардамы менен ар ай сайын барып турабыз, өзүбүздүн Баткен областында бар. Атакай бир эле нервпатологко көрүнөбүз. Ай сайын витамин, өзүнүн дары дармектерини ошол ар ай сайын так калтырбай алып ичип турабыз. Кудайга шүгүр, президентибиз немени көбөйтүп берди акчаларын. Ал деле жетпейт экен бирде. Айга 10.200 чыгат. Мындай ар бир эне мындай жакшы төрөлүп, балдарын жакшы багышын каалайм. Эч качан эненин баласы оорубасын, жаны кыйналбасын. Душманыма да ара көрбөй мындай неме. Башымдан өткөн эч ким өзүм билем, өзүмдөн башка эч ким билбейт. Көрбөгөн күнүбүз калбады. Кудайга шүгүр. Дагы ушунчалык кылганы балам жакшы болуп калды. Жакшы болуп, энелер ошо Некат мезгилинде жакшы нерселер жеп
ата энелер атасы жакшы бакса баласы жакшы болуп төрөлөт. Буюрса бардыгына жакшы окутуп, баламды жакшы окууга окутуп, элге кызмат кылганга аракет кылып, алдыдагы планын немесин өзү түздөп алса, түзөлүп калса Кудай кааласа, элге кызмат кыла турган окуучуларга окутуп, жакшы кылууга аракет кылам. Буюрса атасы көз ошого эле неме кылабыз бизден. Жакшы пландар бар, буюрса бардыгы жакшы болуп калса эле болду, Кудайга шүгүр деп. Урматтуу кыргыз элим, кайрымдуу инсандар, силерден ушу багамдын жакшы болуп кетишине ар бир инсан салым кошкон, буюрса буга чейин эле салым кошкон инсандарга Аллахым үй бүлөсүнө ден соолук берсин дейм. Калган ушул убакка чейин жарым акча жыйып калды, 2 миллионго жакын акча керек болчу. Бүткөн буласын бардык инсандарга, жардам берген инсандарга, кыргыз элинин жардам берген инсандарга бардыгы чоң рахмат айтамын. Калган акчаны деле жыйышка жыйнаганга урматтуу кыргыз элим, ар бир кайрымдуу инсандардан жардам сурайм. Ушу балам жакшы болуп кетишине салым кошуңуздарды суранам.